сол тараптан запкы жемек, мына жактан. Эгер олордун айтуусу боюнча болгондо, бунуку бул тараптан көбүрөөк запкы жеп атат. Наркыныкы пассажир тарабынан көбүрөөк запкы жеп атат. Ал не дегенди түшүндүрөт. Бу Opel бул тараптан кирип келип, тура эле көрсөттүм да. Бул тараптан келип ургандагы наркыты Opel. Бул ошо мезгилде артка жылган машиначы. Матиз артка жылып туруп, анан бордюрга такалган. Эгер олордун айтысында наркы жактан ойноп келип, встречныйга чыгып келип урганда, бул жактан көбүрөөк запкы жемек дагы. Машина бул жака кетмек. Турабы? Же мындай аңтарылып бияка түшүп калмак. Эми бул ошо акылга сыйбай атат да. Булар встречныйга кирип туруп эле ургандагы мына тарабынан. Наркынын пассажир дагы көбүрөөк запкы жеген, мунуку дагы пассажир дагы көбүрөөк запкы жеген. Бул бияка кайрылган машина. Ошондон улам бияка кайрылып бордюрга такалып турат. Турабы? Автотекти чыгаргандар биздин машинанын багытын Бишкек-Ош кылып койгон. Наркынын багытын менин түшүнүгүм боюнча Ош-Бишкек кылып койгон. Ошондо булардын местосы алмашып калат да. Менин укам встречныйга чыгып калып атат. Түшүндүрө алдымбы? Бул машина встречныйга чыгып калып атат. Бул машина өз жолунда наркы встречныйда турат да. Ал Бишкек-Ош кетип бараткан. Бул Бишкек-Ош багытында кетип бараткан. Силердики Ош-Бишкек кетип бараткан. Ош-Бишкек багытында кетип бараткан. Бул өзүнүн жолунда кетип бараткан дегенди түшүндүрүп атат да. Ошону булар азыр кандай кылып бурмалап атышат. Өздөрү 4 киши экен. Мындай болуп кетти, андай болуп кетти. Анан биз жолдо токтоп турганбыз деп атат да. Токтоп турушса, мен бир эле оюма келет да. Булар варатар болуп турганбы дегенчи. Варатар болуп турганбы жолдо эч кимди өткөзбөш үчүн деген ой мындай акылга келип атат да. Эгер токтоп турушса, токтоп турганга убактысы болсо, анда жолдун четине токтоп турбайбы дегенде суроо келет да мындай. Анан бул машинанын урумдары дагы ошо өз жолунда экенин мындай далилдеп эле турат. Эгер бул тараптан келип мындай чыгып келип урганда, анда бул машина мынияка встречный тарапка жылмак. Удардан уламчы. Бул жок. Өзүнүн тарабына бурулуп, бордюрга такалып туруп калып атат да. Анан ылдамдыкты эске алганда, эми мен акылым жетишинче аракет кылып атам. Бул машина артка жылган, ал машина жылган эмес ордунанчы. Наркы машина катуу ылдамдыкта келгенде, кайсы ылдамдык күчтүү болсо ошо түртөт да. Бул машинаны түртүп туруп мындай артка жылдырган да. Булардын ылдамдыгы өтө чоң эле деген максат эме болуп атат да бул жердечи. Ассаламу алейкум, Шүлеге программасынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышты биз өтө бир аянычтуу бир маалымат менен берейин деп турасыз. Себеп дегенде бизге арызданып атат Рамазан уулу Сансызбай деген жаран атайын кат менен официалдуу түрдө ушул элдик каналдан бир жакшы бир акыйкаттуулук, адилеттүүлүк бир айтылса керек деген үмүттө бизге келди. Эми ошол жарандын адилеттүүлүгүн, акыйкатын, чындыгын биз сиздерге ачык даана көрсөтүп берели деп атабыз. Албетте объективдүүлүк эске алынат. Себеп дегенде экинчи тараптын да оюн эске алабыз. Албетте буга бүгүнкү репортаждын арасында укук коргоо органдары өздөрүнүн жоромолдорун, өздөрүнүн фактыларын, өздөрүнүн тергөө иштеринин жыйынтыктарын берет. Азыр эми тилекке каршы бүгүнкү күндө бизге жеткен маалыматтар боюнча канчалык деңгээлде мисалы ушул биз жабырлануучу болуп эсептеп келсек, кийин акыркы ушул Кара Суу райондук сотунун чечими менен тескерисинче кайра биз баягы жабыркатуучу болуп калдык. Күнөөлүү болуп, жыйынтыгында ушул Сансызбайдын, ушул Рамазан уулу Сансызбайдын бизге берген маалыматына караганда бир тууган иним 6 жылга кесилип кетти дейт да. Жок жерден ушундай адилеттүүлүктү издеп таппай барбаган эшигим, какылабаган эшигим да калбады дейт. Ар жерге арызданып көрдүм дейт. Эми азыр апелляциялык даттануу негизинде ошол болсо сотунда каралып атыптыр. Маселе анда ушул укук коргоочулар тарабынан кандай жүйөлөр келтирилет, фактылар келтирет, аны дагы биз өзүнүн укук коргоочусунан, адвокатынан маалымат алабыз. Ага чейин Салам алейкум. Жакшыбы, ден соолуктар жакшыбы? Бул аркада турган ушу болуп өткөн Каракашага тиешелүү машинелер, туурабы? Бул качан болду эле окуянын чою, кантип болду эле, азыр каерге келип такалып калды? 12 ноябрда болгон, 24-жылдын. 24-жылдынбы? Ооба. Анан азыр эми облус сотто ишибиз каралып атат. Буга чейин Кара Суу райондук сот карады. Анан ошентип биз өзү жабырлануучу болсок керек деп отурдук эле. Анан эле иштин жүрүшүндө биз
жабыр берүүчү болуп калыппыз, мындай айтканда. Жабыр катуучу болуп калдыңыз. Жабыр катуучу болуп калыппыз да. Иштин жөнү эми ошо күндө булар Оштон өзгөнгө карай кетип атышкан, менин үкөлөрүм. Алдында мен бир тууган иним, анын жанында менин аяшкам болгон. Анан Оштон өзгөнгө баратканда Фуркат эми Жаңарыктын көпүрөсү бар го. Ошонун поворотунда ушул авария болгон да. Менин инимдин айтышы боюнча бул Opel капыстан алдыбызга чыкты деп атат да. Капысынан чыкты, биз даже эме кылганга үлгүрбөй калдык деп атат, андай реакция кылгангачы. Анан эле келип сүзүлдү, чаңып кетти дейт. Мен рулда өзүм жоготтум дейт, катуу удар болгондо эсинен тайган окшойт. Анан көзүмдү ачып карасам эле досум канжалап алдында жатыптыр дейт. Аны чыгарып атышыпты дейт. Анда мени чыгарышты дейт. Анан ошенткенде эле уже коркуп кеттирип, бул машинасы мындай бордюрга такалып, мындай бурулуп калган да. Бордюрга арты менен такалып туруп бурулуп калган. Ошондо эле коркуп кеттим дейт, шокко түшүп калдым дейт. Анан карасам жолум каякта экенин дайынсыз дейт да. Анан деп эле өзүнүн билбейм, эми биринчи эле адам өзүнүн күнөөсүн издесе керек. Эмне болду, кандай болду деп, анан эле караса жол жок. Ошол акыбалда эле досум минтип калды деп өзүнүн күнөөлүү сезип эле досунан кечирим сурап, андан кийин көрүнгөндөн кечирим сурап ушинтип эле кетип калган да. Ошонун жыйынтыгында ошо кечирим сураганын бетине такап эле ушу күнөөлүү экен деген чечимге келип коюшту да. Ошол учурда сен өзүң бардыңбы ошол жерге? Жок, мен ал учурда барган жокмун. Булар больницада жаткан учурда мен бардым. Барсам ошо досу, менин үкөм бир палатада жатышыптыр, бир бөлмөдө. Анын жанында ошо наркы Opel тараптан бир киши жатыптыр. Кирдик, киргенде эле эми баягы ким күнөөлүү, кандай деп сураганга бизде ал келген жок. Ошо аяшкам катуу оор акыбалда экен, ошо менен эле алек болуп ошонун үстүндө болдук да. Анан эми ошо жерге киргенде наркы Opel тараптан бирөө жатты эле. Биз даже ойго деле келбеди эле, ол Opel'den экен, же болбосо ушулар менен чогуу экен деп деле ойлогон жокпуз. Маалымат болгон эмес. Маалымат болгон эмес. Анан сураштырып эле, анан о киши менен учураштым. О киши менен учурашып, сиз да булар менен билеңиз десем, жок, мен Opel тарапта элем деди. Ошол жерде баягы кишиден ушундай арак ичкен адам жанында тургансызбы? Ошондой жыт жыгып турган да. Анан мен ону деле эмеге баягындай эме кылган жокмун, көңүлдү бурган жокмун. Сразу эле ошо Азимбектин ден соолугуна эме кылды, аракет кылдык да. Ошентип анан ошолор менен алек болуп кеттик. Азыр ошондо досу каза болуп калдыбы ошондо? Досу каза болуп калды, инин досу. Opel'den канча адам жабыркап калды? Opel'den ал жакта өлүм житим болгон жокпу Opel'de? Жок, Кудай сактасын, андай болгон жок. Ошондо сиз жанагы буркурап арак жыттанып аткан киши көрсө ошол Opel'дин шопуру экен деген маалымат айтып атасыз да мага, а? Мен бирөөдөн уктум. Анын бир баласы бар экен. Мен машина ошо Opel'деги айдоочу эле дегендей маалымат жеткен да мага. Бирок кийин сотко баргандан кийин ал ошо жердеги жаткан киши айдоочу эмес, башка адам айдоочу болду да. Башка адам. Анан биз ону деле эме кылган жокпуз, балким адашып калгандырбыз же эме болуп калган окшойт депчи. Сиздер тарап эч кандай ичкен эмес? Жок, биздикилер ичкен эмес. Бизде экөө тең эле суу. Азыр мисалы сиз эмнеге ичиңиз чыкпай турат да? Ошону айтсаңыз мындай. Эмнеге болуп атат? Эмнеге ичим чыкпай атат? Бул жерде менин үкөм өзү жабырлануучу болуш керек эле, үкөлөрүм жабырлануучу болуш керек эле. Бирөөсү каза болду, бирөөсү түрмөдө жатат азыр ушул акыбалда. Алар жабырлануучу болуш керек эле да. Бул жерде орун алмашып жабыркатуучу болуп калышты да. Жабыркатуучу болуп калды менин үкөм. Аны не себептен десем, наркы Opel тараптан
айтысы боюнча эле болуп калды да. Мисалы үчүн алар маневр кылды, ойноп кетишти жолдон, анан келип бизди кагып алды деп атышат да. Ошонун уламынан эле менин укам күнөөлүү болуп табылып калды. Мындай ошол жердеги фактыга келип такалсаңыз, видеолору бар. Наркы Opel тарап встречныйга чыккан. Анан муну бул жагынан койсоңуз деле, ал жагынан койсоңуз деле менин укам встречныйга чыккан эмес да. Өз жолунда эле. Өз жолунда эле келатып эле ушу менен кагышып, анан ушинтип жок жерден эле менин укам күнөөлүү болду дагы камалып кетип калды. Бул жерде факт, мына машинаны көрсөңүздөр, мына машинаны көрсөңүздөр болот. Бул жерде факт. Бул өзүнүн жолунда келаткан мына машина. Өзүнүн жолунда келаткан. Наркылар встречныйга чыккандагы буларды сүзүп, видеодо көрүнүп турат. Машина Матис булар сүзгөндө ушундай катуудар менен сүзгөндагы Матис бурулуп туруп, наркы бордюрга арты менен такалып калган. Арты менен такалып калган. Мен соттун жыйынтыгына андай деле каршы эмесмин. Олар дагы баягы кагаз түрүндө жолсо элдин айтышы боюнча чечим чыгарышат экен. Сотко деле нааразы эмесмин. Бирок ушуну жакшылап карап берип койсо, аякта 4 адамдын эме сөзү менен эле бир адам күнөөлүү болуп калбасын. Bunun da sözünü uçsun. Turabı. Anan iştin faktısına karasın, çertojdu karasın, çertojdu jakşılap. Anan maşinalardı görsün. Narkı menin komandağı tağırak surop, tağırak eme жооп alsın degen maksatda. Anan narkı tarap ошо рөлдамын деп аткан киши. Багы канынан 207 апиени табылыптыр. 207 апиени табылган. Ол деген дүп мас деген акыбалда экен да. Анан бунун жолуна чыкканы, өзүнүн ичкени ошончо факт менен менин укам жабырлануучу эмес, жабыркатуучу болуп калат да. Бул жерде карап турсаң акылга да сыйбайт. Анан көргөн адам сразу эле наркы Opel күнөөлүү экен деген чечимге келиш керек да. Карапайым адам деле. Бул жерде менин укам күнөөлүү болуп калды. Сансызбай мырза, мисалы үчүн ушунчалык фактыларым бар деп атасыз, мисалы видеолорум бар деп атасыз. Ошолорду мисалы тергөөдө мисалы көрсөттүңүз, мисалы далилдерди көрсөттүңүздөр, мисалы үчүн баардыгын көрсөткөндөн кийин анан эмне таасир бериши мүмкүн деп ойлойсуң? Ошол мисалы ошо тергөөчүлөр деле, прокуратура деле мисалы үчүн билимдүү, жогорку билимдүү, мыйзамды семичкедей чаккан адамдар да. Буга эмне себеп болуп калышы мүмкүн анда? Эмне сиз кийин мисалы азыр мына бул 2024-жылы 12-ноябрь дедиңизби? Тактап айтканда мен жана 2025-те адашып калдым. 2024-жылы 12-ноябрда болгон болсо, андан бери дээрлик 1 жыл өттү да. 1 жыл өттү. Азыр Кара Суу райондук соттун чечими өкүм кылып, азыр иниңиз абакта жатат. Абакта жатат. Азыр убактылуу кармоочу жай эмес, абакта жатат. Абакта жатат. Азыркы күндө ушул апелляциянын негизинде облустук сот карай турган болду 6-октябрда. Эмне таасир бериши мүмкүн? Иликтедиңиз да, мисалы, чындыкка жеттиңиз да. Ооба, биз ошо сотко жакынданча ага чейин тергөө алган тергөөчү. Анан биз ага чейин даже адвокат деле жалдаган эмеспиз. Биз тергөөнү берип эле эме кылып, биз өзүбүздү баандай жабырлануучу катарында эле эсеп алып жүрдүк эле. Жабырлануучу. Анан тергөө иши бүтүп, анан сотко жакындап калганда, анан адвокат жалдаш керек болуп, адвокат жалдангандан кийин бу тергөө ишинде баандай обочина деген жери бар экен, обочина. Обочина чыгып, анан кайта кирди деген жери бар экен да. Ошо жерде, ол жерде тергөөчүдөн жаңылыштык кеткен болушу мүмкүн да. Анан ошо жер кошулуп калыптыр. Биз адвокат ошо жерин окуду да, ушундай деп эме бердиңер беле, сурактан өттүңөр беле дегенде менин укам өзүнчө эле баягындай болуп калды. Жок, мен ондай жери жок эле, обочина деген жери жок эле. Мындай жерди окубадым эле, сен кол коюпсуң го. Бул мына жер жок эле деп эле ошону айтып калды да. Бул ошо жерден такалып эле ушундай жыйынтыкка келип калды деп ойлоп атам да. Бул жерде мен тергөөчүнүн деле баягындай Кудай сактасын, артынан баягындай кылбайын, баягындай тергөөнү бургумалап койду, же болбосо башка деп. Бул жерде тергөөчүдөн жаңылыштык кетиши мүмкүн, ошондой жазылып калышыначы. А так обочина деген жери менин укама суроо деле берилбептир. Мен бияка чыгып кайта бияка кирдим эле деген да суроо эме жооп бербептир. Бул ошо жерде
тергөөдө аралашып калды да. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Сансызбай мырзанын мага берген маалыматында мындай: булар деле мисалы сот органдарын, укук коргоо органдарын тергөөчүлөрдүн баарын акмак экен, туура эмес чечишти, ишти жакшы тергешкен жок деген ойдон таптак алыспыз дейт. Анан ошол эле мезгилде биз дагы мына ушул Швега программасында автору катары, ушу элдик каналдын кызматкери катары, мисалы үчүн биз деле тиги Эшматтыкы туура экен, Ташматтыкы туура эмес экен, алар буларды басынтып коюп турган тааныштары көп экендиги сөздөн алыспыз. Болгондо мына ушул мага берген фактылардын негизинде, маалыматтын негизинде Өмүрзак байке мына ушул баарын жогун жок кылып туруп коомчулукка бир алып чыгып береличи. Биз мурда жабырлануучу болуп жүрүп, кийин жабыркатуучу болуп калгандан кийин эми аракет кыла баштадык. Мына адвокаттын баарын эми алдык мынакей. Апелляциялык негизде мисалы Кара Суу райондук сотунун өкүмүнөн кийин биз да эми кыймылдай баштадык. Азыр облустук сотто 6 октябрда каралат дейт. Эми биз дагы мыйзамдуу укугубузду коргой баштадык. Өмүрзак байке бизди теберебесин дейт. Биз деле аларды акмак деген жокпуз дейт. Биз деле буларды тиги акылсыз экен деп айткандан таптак алыспыз дейт. Болгондо бизге негизги максатыбыз дейт сот адилеттүүлүгү орун алса дейт да. Ушул жагдайда сот адилеттүүлүгүнө гана ишенебиз дейт да. Эми кимден канча зыян тартканын өзүңүздөр бул көрүнүштөн көрүп турасыздар. Экинчи тараптыкы туура эмес экен деп биз айткан жокпуз. Биринчи тараптыкы келип туура эмес. Буну эми атайын мына ушул Сансызбай мырзанын маалыматына караганда тергөө иштери тергептир болушунча мисалы баардыгы жасалыптыр. Азыр эми биз окуянын чоо жайына мисалы үчүн конкреттүү мекемелердин берген жыйынтыктары себеп болушу мүмкүн. Балким кайсы бир деңгээлде техникалыктан каташыктар кетиши мүмкүн деген маалыматты угуп туруп, аны ошолорду бир далилдеп берели деп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул иликтөөнүн жүрүшүндө албетте ушул укук коргоочу Асан мырзага келип биз өзүбүздүн суроолорубузду бергенге муктажбыз. Себеп дегенде окуянын жүрүшү боюнча буга чейинки укуктук коргоо иштеринде кандай иштер же кемчиликтер болгондугун өзүм азыркы коргоп жаткан мисалы ушул жабырлануучу катары, сиз эсептеген жабырлануучу катары коргоп жаткан жарандын иштери кандай болуп атат? Мисалы үчүн буга чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча Кара Суу райондук соту өкүм чыгарып коюптур. Мисалы үчүн азыркы күндө ушу жабырлануучу тарап камакта экен, азыр 3 жылдык айдоочулук укугунан ажыратылып 6 жылга кетти деген маалыматтар бизге келип жетти да. Азыр эми ушунун укугун таламын талашууда сизде кандай юридикалык аракеттер, мыйзам чегинде кандай аракеттер болуп атат? Ошону бир жакшылап жупуну тилде түшүндүрүп берсеңиз. Бул боюнча мен Кара Суу райондук соту өткөндөн кийин Рамазан уулу Абдрахимдин именно жактоосун кабыл алдык. Кылмыш ишин толугу менен окуп чыккандан кийин анын ичинде Кара Суу райондук соту тарабынан чыгарылган өкүмдүн айрым жерлери туура эмес экендигин эле байкадык. Ошондон улам Ош облустук кылмыш иштер боюнча соттук коллегиясына апелляциялык даттанууну бердик. Даттанууда бүт бардык тергөө жана ушул сотто көңүл бурулбаган нерселерге именно мен жактоомдо турган Рамазан уулу Абдрахимдин кандай ушул иштин жагдайы боюнча кандай болуш керек эле деген мындай жактоочулук позициябызды биз көрсөтүп билдирдик. Эгерде тактап айта турган болсок, эң алгач жол автоунаа кырсыгы Ош Бишкек жолунун жана Жаңы Арыктан кийин өткөн Газпром заправкасынан бир аз өткөндөн кийин бурумунда болуп атат. Ал жерден эң алгач ушул биздин Рамазан уулу Абдрахим Ош шаарынан Өзгөн шаарына багыты көздөй бара жатып, өзүнүн эле жолунда ал жерден анын жолуна Opel Mariva автоунаасынын айдоочусу 12 метр тормоз изи менен белгиленип, эгерде тактап айта турган болсок, Opel Mariva'нын схемасында именно баягы жол оңоктор кырсыгы орду болгон жер, бул жалпы узундугу 9 метр болгон болсо, бул жактан 5 метр оң обочинадан оң обочина 5 метрден кийин, демек уже 50 сантиметр кирип кеткенден кийин Матистин автоунаасына келип кагылышуу жасаган. Мындай жагдайларда чындыгында эгерде карап көрө турган болсок, бул жерде даана эле көрүнүп турат. Жол онаа кырсыгынын именно Матистин жолунда болгондугун схема менен ошондой эле жана биз тергөөгө азыркы облус сотто кошкон видеолор менен фото фиксация болгон бүт бардык далилдер менен бердик. Мындан тышкары
кылмыш иштин алкагында эгерде карап көрө турган болсок, ал жерден именно Opel'дин айдоочусу Б. Тужаран 2,07 промилдеги мас абалында болгондугу аныкталган. Анын алкагында биз именно өзүм как жактоочу катары Ош Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министрлигинин Ош облустук психиатрия жана наркология борборуна биз 2025 жылдын 25 июлунда кат жолдогонбуз. Именно ушул 2,07 промилласында бар адам кандай абалда болот, аны именно айдаган учурундагы абалы кандай болот, жүрүм туруму кандай болот деген түшүндүрмө берүүсүн сурандык. Алар өздөрүнүн жообунда бизге именно орто мас абалындагы жана ошондой мастыгы бар адам баса албайт, сүйлөй албайт, өзүнүн мисалы моторикасы бүт баары токтойт, же кыйкырып сүйлөйт, же мисалы мындай заторможенный болот, мисалы проблемы с равновесием болот, мелкой моторикой дейт, речь становится, возникает нечеткость, смазанность речи дейт, мисалы ошол проблемалар болот. Мындан тышкары опьянение средней степени обычно сменяется глубоким сном дейт. То есть мындай адам уктап да калышы мүмкүн. Будан сырткары мисалы работоспособность физическая снижена дейт. О некоторых событиях, происходящих в период опьянения, особенно в тех, которые не были эмоционально значимы, может сохраняться не вполне четкое воспоминание. Демек бул именно 2,07 канында ошол этанол табылгандан кийин именно жол кырсыктарына себепкер болушу мүмкүндүгү жөнүндө көрсөтүлгөн. Ошондой эле риск опасности как для себя, так и для окружающих деген түшүндүрмөнү алдык. Мындан сырткары биз соттук автотехникалык экспертизасындагы талдоосун жүргүздүк. Ал жерде чындыгында туура айрым келишпестиктерди дагы биз байкадык. Анткени азыр бул дагы сөзсүз түрдө кайра дайындалууга жатат. Жана анда именно Матис унаасынын карама каршы тилкеге чыгып кетти деген жоопторду биз көрдүк да. Мындай болгон эмес, анткени Матис автоунаасы өзүнүн жолунда Ош багытын, Кара Суу багытына, өзгөн багытын алып Оштон айдап жаткан. Карама каршы тилке бул Бишкек Ошту көздөй болот. Ал жерден 2,5 деген суроосунда, 6 деген жообунда, 7 деген жообунда бүт эле катар кемчиликтерге орун берилген. Бул кайрадан текшерилүүгө жана эксперттер тарабынан изилденүүгө жатат. Эми азыркы күндө өзүңүздөргө маалым болгондой камакта отурган Рамазан уулу Абдрахим уже почти 3 айдын жүзү болуп атат, камакта отурат. Мен ойлойм бунун толугу менен азыркы күндө күнөөсү жок. Ойлойм Ош областык кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы отуруму дагы азыр дайындалган. Алар өзүнүн мыйзамдуу туура жыйынтыгын чыгарат деп ишенип кетебиз. Ошондой эле Рамазан уулу Абдрахимдин толугу менен акталат деген үмүттөмүн. Асан мырза, айтсаңыз, мына ушул азыр мына колуңузда кармап турбайсызбы? Мына ушул чийме мындай жөнөкөй элдерге түшүндүрүп койду. Могул мисалы ошол мезгилде түзүлгөн карта бул кайсы орган түзүп берди муну ошондо? Буну эми Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү тарабынан жол автоунаа кырсыктарынын эң негизги документи болуп саналат. Бул болгон жердин протоколуна тиркеме. Азыр эми ушул күндө биринчи инстанция деп коебузбу же болбосо ушул Кара Суу райондук сот тарабынан мисалы чечим кабыл алынып, мисалы ушул өкүм дагы окулуп, анан кийин апелляциялык негизде даттанууга сиздер азыр Ош облустук сотуна кайрылыпсыздар. Эми азыр буга чейинки мисалы сизге чейинки мисалы укуктук жактан коргоо тартиби кандай жүрүптүр? Мисалы үчүн буга чейин башка адвокат болду беле? Ошол адвокаттын аракетинин жыйынтыгы ушуга алып келип кептедиби? Анан азыркы жана экспертиза деп атпайсызбы, дагы экинчи чыккан жана атайын техникалык көзөмөлдөө жана айттыңыз го, карама каршы тарап тескерисин чагынтап койду депчи. Анан азыр мисалы сиз ушул күндө ушул убактарда сиз бүт ушул документтер баарын чогултуп туруп тиешелүү мамлекеттик органдарга бергениңиздерде эмне деп атышат алар?
Эми азыр Ош областык сотунда каралып жаткандыктан бул маселе азыр Ош областык сот коллегиясынын курамынын тарабынан гана белгиленет, аныкталат да. Эми азыр жыйынтыгын карап турабыз. Эми буюрса жакшы жыйынтык чыгарса керек. Анткени биз берип аткан, биз тапшырган документтердин толуктугуна, именно көрсөтүлгөн дооматтарыбыздын жүйөлүүлүгүнө биз мисалы ишенебиз. Эми буюрса Ош областык сот коллегиясы туура мыйзамдуу, адилеттүү чечим чыгарат деп ишенип атам. Асан мырза, мындай да мисалы үчүн азыр жана Opel унаасы, Matiz унаасы менен кагылышты. Бирок ага чейинки жол боюнда мисалы атайын видео көзөмөлдөр орнотулганда, ошол видео көзөмөлдөрдө мисалы сиз айтып аткан маалыматтарга караганда мисалы азыр айдоочусун алмаштырып коюптур деген дагы бир бүдөмүк ойлор бар да. Жана Opel унаасынынчы. Ошондо сиздер мисалы ушул Оштон чыккандан кийинки өзгөнгө чейинки аралыктагы видео көзөмөлдөрдөн бир факттарды алганга аракеттеңиздерби? Албетте. Ошол жерде эле билинип турат да мисалы. Азыр эми аны дагы биз апелляциялык даттанууда бир пункт катары көрсөттүк. Эми аны эртең соттук процесс башталганда биз ошол маселени именно жанагы видеокамера боюнча маалыматтарын алууну албетте биз өтүнөбүз. Анан аны көргөндөн кийин ошондон улам жыйынтыгын сот ага да мындай баа берип жыйынтыгын чыгарса керек деп ишенебиз. Бу атыңызды да бир кайтарып койсоңуз. Мен өзү эме паспорту Бердибаев Асилбекмин. Кампир чалдын колунда чоңойгонмун, акыл деп коюшат. Айылдакылар эми Асилбек десеңер көбү тааныбайт. Акыл деп коёр да. Өзүңүздүн баягы эл тааныган атыңыз Акыл. Паспорт боюнча Асилбек. Паспорт боюнча Асилбек. Акыл эке деп суроо бере берейин да. Акыл эке, мына ушул окуя качан болду эле, кантип болду эле, көз жазымыңызда да, мисалы үчүн документти деле азыр көрсөтөсүз, мисалы ага чейинки тергөө иштери кантип жүрдү эле. Баягы материал объективдүү болуш үчүн сиздердин да күнүңүздөр керек бизге. Эртең мисалы биз баягы чала сабаз журналисттер эмеспиз. Эртең эфирден кеткенден кийин же башкага чыккандан кийин анан Өмүрзак, сен элдин адамы, сен карабайсың, биз эмне биякта жөн жүрөбүзбү, биздин да айта турган ойлорубуз бар дешиңиздер мүмкүн. Буга толук мисалы үчүн анан сотко да берип коюшуңуздар мүмкүн. Меничи бизден эч кандай маалымат албай туруп бияктан кыйратпасын депчи. Ошондо кандай болду эле ошондочу? 2024. Азыр сизден алган себеби мындай. Кара Суу сот өкүмүн чыгарган, тергөө иштери бүткөн. Азыр апелляциялык тартипте Ош облустук сотунда жатат. Дело тергөөчү да жооп бербейт азыр, башка да жооп бербейт да. Дело тапшырылган, өткөн да. Бирок тергөөчүнү мен сотко бердим го. Сиз бердиңизби тергөөчүнү? Эмне себептен бердиңиз? Мени ичпеген адамды ишти кылып чыгарып коюшкан да буларчы. Окуяны айтып берсеңиз мынакей, баштан. 2024-жылы Opel'дин айдоочусу сиз болосуз. Opel Мериванын айдоочусу мен. 2024-жылы Куршап айылына тажияга барганбыз. Апам болгон, экита ийиним болгон, төртөөбүз болгонбуз. Уролдо мен болгонмун. Келе жатканыбызда встречный жолго чыгып Matiz ойноп кеткен. Булар ошондо Оштон тиги Куршапка кетип өзгөнгө карап кетип атышкан. Анан кийин эле укаларым кыйкырып жүргөндө мен токтоттум машинаны. Токтоткондо келип туруп оң тараптан уруп койгон бизди. Ошондо уруп койгондо эле мен машинадан түшүп эле жыгылдым. Апамы, укаларымы ошо по пути машиналар салып кетти больницага. Анан кетип атканда мени 5тен 20 мүнөт өткөндө скорый келип алып кетти. Күндүзгү саат 5тен 20. 5тен. Скорыйде кетип атканда укол берген мага. Давлением көтөрүлүп кеткен экен. Укол берди, таблеткаларды берди. Анан кийин барып туруп приемныйде эме кылып туруп мен менен практикант кыз канымы ала албай койгондо мен бакырдым. Жакшына сайбайсыңбы десем бир беле деп орусчалап сүйлөндү. Анан башка аял келди дагы менин канымы эмеге алган да. Баягы пробиркага алган дагы канымы медэкспертизага апарганда пенсилин ишесине эмеде тышына туалетный бумаганын тышына фамилиямды жазып апарып тапшырган. Ошодон анан эме деп сиздин каныңыздан спирт ичимдик чыкты дегенде мен медэкспертизага бардым. Барсам ошол жерде Эркайымбы деген кыз ака ушул кан подозрительный болуп атат десе тергөөчү Элеман Садыков.
мен делону жабышым керек жаңы жылга чейин. Повторный проверкага бердирбей, мен алкындай кылып эме кылып койгон да бу жердечи. Сиз да ошондо Opel'дин айдоочусу мас абалында деп туруп, анан кийин мага күнөөнү алкындай жүктөш үчүн мени спирт ичимдик ишти кылып чыгарып атышат. Кудай кааласа мына Кудайдын алдындайам, эл журттун алдында акмын. Мына кыбланы ham карап айтып берем. Ишенбесеңер мына кошуналардан, эл журттан сурагыла. Ичпеген. Акылыке, мындай да мисалы, мынакей аз келет астара, мисалы үчүн бул Оштон келет да, тиги Матиз үлгүсүндө уна Оштон келет бери. Сиздер Куршаптан Ошко карап кетип атасыздар. Ошондо Бишкектен Ош, Бишкек Ош Бишкек деп бөлөйлү мисалы. Келатканда ал Матиз мага берген маалыматына караганда, Матиз жолунда келатканда бул Opel Авгон алды дейт да. Ошол кандай болуп калды ошондо? Жок, ондай болгон эмес. Сиз өзүңүз жолуңузда келе атасыз. Матиз кандай болду? Матизди элестетип бериңчи. Матиз мына встречный жолдон чыгып туруп, ошол жерде мен барып көрсөтөм берем. Ошол жерде арчалар турат. Ошол жактан ойноп келип туруп уруп койгон да бизди. Матиз мындай чыгып барып туруп, анан ойноп кетип туруп, анан сиздерди урду. Тергөөчүлөрдүн чызган чызыктары ham бар. Буну сиз тормозду тептиңиз. Тормоз тээп токтогом мен. Токтогонсуз. 12 метрде токтопмун. Тергөөчү айтты. Ойноп барып туруп ортого чыгып калдыбы? Жок, мен ордунда токтогомун. Ордуңуз токтогонсуз. Анан баягы удар болгондо, мына сол жак балон полосага илешип калган. Видеосунда ортого жолдон мындайраак турасыз да, мындайраак. Ошол удар болгондо жылып калган да. Удар болгондо жылып калган. Азыр эме кылсаңар, апамаям апарып, апамаям эме кыламын. Өзүңүз жетишти го дейм, сөйтүн негизи карман сизсиз да. Азыр мына видеолорду ham көрсөтөм кааласаңар. Видеолоруңузду мага таштаңыз, мисалы үчүн. Болсо таштап берем. Таштап коюңуз мага. Жанагы номердеги WhatsApp. Ооба. Мага эме таштадыңыз го, местоположение таштадыңыз, ошол WhatsAppка видеолорду жөнөтүп коюңуз. Анан мындай деген маалымат болуп атат да. Эми экинчи тарап чын айтканда мисалы, эми азыр бизге арыз жазуучу катары биринчи тарап болуп калды. Арыз жазган адам биринчи тарап болуп эсептелинет да бизгечи. Рамазан Сансызбай уулунун бизге берген маалыматына караганда мындай деп атат. Ошол сиз айтып атасыз го, мисалы биз Куршаптан Ошко кетип баратканбыз депчи. Автотех деген бир эме ишкана бар экен да, мисалы ошолдун жыйынтыгында ошол маршрутту тескери көрсөтүп койгон деген да маалымат берип атат да. Булар айтып атат. Биз менин иним дейт, Ошко кетип баратты кылып көрсөтүп койгон дейт. Оштон өзгөнгө карап кетип бараткан эле дейт да. Ого сиздер эле мисалы ага туура эле дейсиз да, мисалы үчүнчү. Анан жаныңыздагы мас адам ким болгон? Бул мас адам деп каяктан табылды? Сизди мисалы шопурду алмаштырып да коюптур деген болду. Анан тиги Сансызбай уулу больницага барсам дейт, ушу Opel'дин шопурун көргөнү барсам дейт. Андан абдан арактын жыттан отуп, эми муну тергөөчүнүн иши. Биз маалыматты гана айтып атабыз. Өзүңүздөн тактап сурайын деп атам да. Бирөө жарым ичкен бирөө болгонбу дегеле? Жок. Эч ким ичкен. Opel автоунаасында эч ким ичкен эмес. Жок, ичкен эмес. Тажага барганда каякта арак ичет. Ошону айтам. Тим более мен ошол күнү саар чыгып кеткенмин ачкарын. Ошол бойдон кечке ачка болгонмун да. Анан о жерде азыр эми алгын мындай шарт коюп койду го. Мындай өлүм житим болгон жерде чай ичпегиле деп. Чай ичпей эле кайтканбыз. Нанамыз тийбеди. Акылык ошондо сиздин эми баягы жыйынтыгыңызда мисалы сиз кандай деп ойлойсуз да, мисалы абалды экинчи тарап менен мисалы экинчи тарап биринчи тарап деле бизге жазган арыздануучу тарапчы мисалы үчүн эч кандай каршылыгы жок экен сиздерде делечи. Сиздердин кандай каршылыгыңыздар бар мисалы үчүн? Аларга эмне деп даттанасыздар да, мисалы эртең биз даттана турган эч нерсе өзү жок. Ошо машинаны восстановить этип ущербти төлөп берип койсо болду, биздин арыз муңубуз жок башка. Инисинин тагдыры кандай болот? 6 жылга соттолуп кетиптир. Эми ону соттун өкүмү эме кылат да. Берки өлгөн баланын эмеси ата-энесинен эме кылат. Бул өлгөн баланын ата-энесинин жүйөсү менен соттолду деген жыйынтык турабы? Ошондой жыйынтыкка келгенде соттун эмеси. Сиздер эме кылган эмессиздер ал боюнча? Жок, ошол жөнүндө арыз жазган эмеспиз. Анан ошол жерде өзбек аял бизге эме кылган. Келип суу берген. Ошого үнүм жетпей атты эле. Жакшы келдиңер. Рахмат ошол аялгачы. Эжем, укам деп келип эме кылган. Ошол өзбек аял кокус передачадан көргөн болсо, рахматымды айтамын. Анан эме болсо, номерун таштаса жолугуп, эме ыраазычылыгын билдиргенге эмне себептен арызчылык билдирип атасыз? Эмне тиги өзбек аялга? Неге ыраазы болуп атасыз мисалы үчүн ошондо? Жок, биз эми ар кимибиз ар жерде жатканда келип мындай дебейсизби? Мен ойлоп атпайм, бир башка бир маалымат бериптир же болбосо башка. Сиздер баягы
ДТПдан кийин жатканда келип жардамын колун сунган. Ошого ыраазычылык билдирип атасыз. Ыраазычылык билдирип атам. Анан ошол жерде көргөн билгендерим мындай комментарийге жазабы, эме кылып, эме кылсын. Кимди ким келип сүзгөнүн эми ошол жерде көргөн адамдар бар да. Азыр сот иштер жүрүп атат. Азыр мисалы облус сотко. Мен сизден сурайын дегенде ошондо сиз ушул жабырлануучу катары. Жабырлануучу. Катышып атасыз, туурабы? Сиздер жабырлануучусуздар. Ооба. Ошон үчүн сотко бердиңиздер мисалы үчүн. Биз заявление жазганбыз, болду ошо ойдон тергөө Жок, ошол да заявлениянын негизинде сот иштери башталды. Ошондо сиздер жабырлануучу тарапсыздар, а тиги Рамазан уулулар айыпкерлер. Эртең мисалы үчүн жыйынтыгын кандай деп күтөсүздөр мисалы үчүн ошол сотуна? Кандай бир конкреттүү ойлоруңуз бар да мисалы? Билбейм, эми соттун өкүмүн эме кылабыз да биз. Эме дей албайбыз, бир нерсе дей албайбыз да. Мисалы үчүн мындай да, мисалы тараптар кокуско эришип калсаңыз, сиздин деле мисалы дооматыңыз жок турбайбы, өтө деле мындай орчундуу, өзөктүү бир курч бир аларды мисалы ушундай камады деген оюңуз жок турбайбы, туурабы? Эртең мисалы үчүн балким ушул соттук иштерде эми бул сотко биз баа бере албайбыз, териштирүү иштерине биз баа бере албайбыз, биз болгон маалыматты гана ачык чыгарабыз. Мисалы үчүнчү, ортодо бир жапжаш жигиттин бир тагдыры талкаланып түрмөгө кирип кетип атат. Эми бул соттордун чечими, биз ага да баа бере албайбыз. Бирок бул факт, маалымат иретинде айтып атабыз да. Сиздин оюңузда мисалы кантип мисалы ушул жыйынтыкталса деген ойда. Ол эми соттун эмесинде. Жок, сиздин жарандык пикириңиз керек да, мисалы. Сиз өзү мисалы намаз окуган адам экенсиз, мисалы үчүн, туурабы? Ыйманыңыз болсо толук экен, мисалы. Сиздин оюңуз да, мисалы үчүн. Мисалы сиз азыр катышып атасыздар да, туурабы? Тияка. Кечиресиздер. Маалымат аябай кызып кетти. Эми билбейм, эми сот немесине да, эми если ата-энелери келсе, мен мисалы үчүн кечирип, эмелерими эме кылсам, мен кечиремин. Ошол унааны гана түздөп, оңдоп берипсе, же болбосо ордуна койсо болду. Ооба. Болду, башка мен эч арызым жок. Урматтуу көрүүчүлөр, эми азыр видео материалдардын баарын жүктөйм дейт. Эми буга чейин видео материалдар биринчи тараптыкы дагы мага берилген. Азыр Акыл мырза өзү паспорт боюнча Асылбек агайыбыз видео материалдарды мага да жөнөтө турган болду. Бардыгын мисалы тактап биз дагы окуп чыгып, таанышып, анан объектив маалыматтарды сиздерге беребиз. Атайын үйүнө келип, өзүнүн уруксаты менен келип, жашнак кылып туруп, тартып маалыматын алдык. Эми кандай болгон учурда дагы мисалы үчүн тараптар мисалы үчүн ушундай бир ымалага келишип калсаңыздар, Кудай кааласа, анан эми бул эми мисалы кайсы бир органдардын мисалы катачылык болушу, мисалы тергөөчүнү сотко бердим деп атасыз, мисалы нараазычылык. Медэкспертизаны областной больница полный эме кылыш керек булардычы. Ичпеген адамды ишти кылып атышпайбы булар. Ошого сиз нараазсыз, сотко. Мен нараазымын мен. Биз мына Адыл Акжолдун передачасына эми тартылганбыз. Ушуларды полный айтып берген мен. Азыр мына кагаздарды алып чыккын. Мына медэкспертизанын печатталган эмес деген эмелери ham бар, токтомдору ham бар менде кагазда полный. Анан бунун ошо Рамазан уулу, Рамазан деди. Ким деди? Рамазан уулу Сансызбай. Ошолордун жездеси азымна эме деген. Орол деген. Орол деген? Азыр табам мен. Ушул эме кылып атат да булардын үстүнөнчү. Ушулардын приказы менен бул тергөөчүлөр мени ушундай кылып каралаган да булар. Химиялык изилдөө дейт. Мынакей. Бул жерде эмне деп атат? Мына кан куюлган идиш печатталган эмес дейт. Өзүм тартип боюнча печатталышы керек. Печатталыш керек экен да 3 адамдын күбөлөсү менен барып ачылып текшерилиш керек экен. Мен тергөөчүгө айттым, сен мени бас дебейсиңби десем, сиз постельный режимде жатсаңыз дейт. Мен сизди кантип апарам дейт. Элеман дедим. Мен комада жаткан жокмун го дедим. Ошол жерде укаларым апарат эле дедим, коляскага салып болсо эм дедим. Мына корутундусун жазды Бердибаев Асылбек аттуу жарандан соттук химиялык изилдөө учурунда канынан 2,07 концентрацияда этил спирти табылган, башка спирттер табылган эмес дейт да. Ушуга сиз наразысыз. Ушуга наразымын. Мен правам 3 жылга решать этип салышты да. 3 жылга ажыратылдыңыз права айдоо укугунан. Ооба. Дагы. Бул эме. Бул баягы сиздин жаракат алган эмелериңиз да, съемка. Бул съемкалар мына. Өрөнгөндүн кагаздары. Ооба. Темирде койдурдуңузбу бул бутуңузга? Ооба, эми алдырам да. Мындай болгон да. Мындай, Ооба.
Мынау кече токтомду эмеге ошо заявление жазганымда барып Кара Суудан архивден алып келдим. Бул жерде акыркысын көрөлүчү, акыркысын чечими. Мына токтом болот дейт да. Бердибаев Асылбек Дүйшөбаевич Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 192-беренесинин 4-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын. Бердибаев Асылбек Дүйшөбаевич Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 193-беренесинин 4-бөлүгү менен транспорт каражатын башкаруу укугунан 3 жылдык мөөнөт ажыратылсын. Токтом мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин Opel Mariva үлгүсүнүн мамлекеттик белгиси 097 болгон автоунаа ээсине кайтарылып берилсин. Токтомдун көчүрмөсү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин мамлекеттик мекемесине каткаруу үчүн жиберилсин дептир. Сиз буга да нааразысыз? Нааразымын. Ош облустук сотунун кылмыш иштер боюнча соттук коллегиясы аныктама дейт, бул. Бул эми токтомго чейинки тиркем экен да. Бул негизги токтом. Демек сиз Ош облустук Кара Суу райондук сотунун мына азыркы токтомуна Бул Кара Суу районунун соттуку дагы, областтык соттуку дагы да, бердечи. Ошондо сиз Кара Суу райондук сотунун дагы, облустук сотунун дагы токтомуна чечимине нааразысыз. Нааразымын мен. Себеп дегенде сиз бул жерде азыр Үнүм жеткен жок да эч жерге. 192-4 менен күнөөлүү деп табылсын деп эмнени айтат сизге? Мас деп атабы? Мас деп атышат. Мас деп атышат. Экинчиден ошол 4-бөлүгү менен ошол 3 жылдык мөөнөткө ажыратылсын деп дагы чыгарып атат. Ошого сиз нааразысыз. Нааразымын. Бул боюнча эртең Ош облустук сотунда дагы күжөө келтиресиз. Ооба. Даярданбы? Адвокатыңыз барбы? Адвокатым бар. Адвокатыңыз каякта? Жалал атта. Жалал аттабы? Телефон чалып бере аласызбы? Ооба. Телефон чалып беринчи. Эми булар түшүнүктүү болду сизгечи. Мына карта номер 910 деген эмне экен бул? Бул ушол скорыйда кетип атканда берген уколдордун эмелеринин составынан чыгышы мүмкүн деп мындай эмелерди берди да мугачы. Сизге мына. Полный. Буларды эме кылып отурамын. Кармап отурасыз. Ооба. Эртең сот процессинде эметемде бардыгын айтып берем деп. Адвокатыңызга чалсаңыз жалал болгонуна байланыштуу урматтуу көрүүчүлөр, Асылбектин адвокаты менен телефон аркылуу байланышка туура келип атат. Себеп дегенде бул программа өтө маанилүү, өтө баягы темасы дагы абдан назик болгон үчүн Асылбекке өзүнүн дагы акыйкатын айтып, адилеттүүлүгүн айтып, кагаздарын жайып отурган учуру. Эми ким кандай болсо дагы мисалы Асылбектин негизги талабы эле ушул машинамды ордуна коюп берсе экен деген эле ой экен. Туурабы Асылбек? Машинамды ордуна келтирип берсе эле болду. Кырсык болгону болду, катталганы катталды. Анан тиги Рамазан уулу тарапка менин жүйөм ушул деген турасыз да, туурабы? Ал эми укук коргоо органдарына могул мени мас деген үчүн айдоочулук күбөлүгүндөн 3 жыл ажыраткандыгы үчүн жооп берсин деген дагы өзүңүздүн таарынычыңыз бар. Ушул да. Негизги баягы Рамазан уулу Сансызбайдын энисинин камалып кетиши боюнча ал тиги баланын өлүмүнө байланыштуу деп ошодон болуп калды. Төлөгөн, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мына эмеден келген экен, Элтырыдан. Сүйлөшүп койчу. Төлөгөн мырза, салам алейкум. Алейкум ассалам. Сиз Жалал-Атта турбайсызбы? Биз Асылбектин үйүнө келдик эле да. Баягы 2014-жылдагы 2024-жылдагы улам эле адашып кетем. Баягы ДТП боюнчачы. Анан ошого баягы бизге бир Рамазан уулу Сансызбай деген жаран арызданып барыптыр бир 15 күн мурдачы. Анан биздин жетекчилик ушул маселени эки тараптуу карап чагылдырып бериңиз дегенден анан Асылбектин үйүнө да келдик эле. Ош облустук сотунда эми 6-октябрда бир процесс болот экен да. Ошого сизден бир конкреттүү бир кыска, эми сиздер өтө грамотный адамсыздар да. Ошондо сиздердин жүйөөңүздөр боюнча мыйзам чегинде, мыйзам боюнча бир түшүндүрүп койсоңуз, окуяны мисалы Асылбекке деле болгондой айтты, бир жатык тил менен, карапайым тил мененчи. Сиздердин жүйөөңүздөр мыйзам талаасында. Короче, мындай болот. Булар ДТП болот. ДТП болгондон кийин больницага алып барат. Асылбек анычы? Больницага алып барып канын алат. Тергөөчү. Пломбалаган абалда, пломбасы жок. Пенсилиндин идишинде экспертизага алып барат. Экспертизанын корутундусун карасаңыздар, пломбасы жок абалда келген деп турат. Окудук, onu окутту бизге. Бул боюнча, короче, ичкен деген тиянакка чыгып, 93-берененин 4-бөлүмү менен булар сотко өткөзүп.
административдик эменичи, укук бузуу кодексин ичип минген деген абалда. Ал боюнча булардын мөөнөтү өтүп кетет. Бул акам буну түшүнбөйт. Кайрадан экспертизага дайындаса болот эле, ошол молда дайындалбай калган. Уланта бериңиз агай. Канунан. Кийин тергөөчү сотко өткөзүп коет. Сотко өткөзгөндөн кийин анан билип атат. Сотко чакырганда. Анан биз барып катыштым. Правосын лишение кылган. Ошол кийин облус сотко апелляция жаздык, облус сот Кара Суу райондук соттун күчүндө калтырды. Бул боюнча айыптын бардыгы берки ошо Рамазан уулунда. Экспертизанын корутундусу азыр кылмыш жоопкерчилигине тартып азыркы учурда камакта. Силерге ол камакта отуруп кантип силерге барды билбейм. Жок, Сансызбай деген ал камакта отурган Рамазан уулунун агасы, бир тууган. Агасы бар. Ошол ал мыйзамдуу укугу бар да арыздангангачы, бир тууганы катарычы. Азыр бул жерде бирок ичкен эмес да, өзү негизи ушундай болуп калды. Бул боюнча бул жак дагы кайрылат. Негизи ичкен тагдырда деле Рамазан уулунда айыптын бардыгы. Ошону соттун өкүмү бар. Айтсаңыз. Азыр турат. Азыр облус сотто каралып атат. Бул карама каршы тилке боюнча айтып берсеңиз. Карама каршы тилке ал жерде жок. Экспертизанын корутундусун карагыла. Карама каршы эч кандай болгон эмес. Торумуз басылып барып атат. Берки өзүнүн паласасында. Берки бул жакка чыгып кетип атат. Встречникчи. Матиз унасы. Матиз унасы встречникке чыгып сүзүп атат. Ойноп кеткен Матиз өзү дагы таанылып атат. Мен мынтип алаксып калдым, досумду кармап калайын дедим, болбоду, барып сүздүм деп атат. Негизи бул адам камалбайт эле. Кечирим сурап, кечирип койгула, нарак бирак деп. Күнөөсүн толугу менен мойнуна албагандыктан бул камалып кетти. Болбосо буга пробация колдонсо болот болчу. Эгерде күнөөсүн толук мойнуна алып, ушул жабырлануучу тараптардан деген кечирим сураса, анда үй камагына чыгармак экен, Тойдо жүрүп уктабадым. 2 сутка уктаган эмес ал бала. Уктабай, ушинтип машина ойноп кетти, ушундай болду. Ал баланын правасы да жок экен. Өмүрү права алган эмес экен. Москвадан келди, отурду рулга, келип жүрүп атат. Ал жездесинин машинасы болгон. Бул жакта эч кандай буяктын айыбы жок. Ол адашы бар болуптур силергечи. Жок, эми кандай барса дагы баягы арызданып баргандан кийин булардын айыбы болсо. Жок, булардын айыбы болсо, сот ошол жерден сразу доска өтөбөт эле тергөөгө иштичи. Булар эме деп атат да, биз биринчи жабырлануучу катары жүрө берипиз, кийин анан иштин баары бүткөндөн кийин анан жабыркатуучу болуп калдык деп, ошол акыйкаттык булар делечи. Атыңыз ким эле сиздин? Төлөгөн мырза, булардын деле Асылбек агайга эч кандай мындай бир өтө деле катуу сөзү жок экен. Чынын айткандачы, өздөрү деле сөздөрүндө билдирип атышты. Эми болгондо сот адилеттүүлүгү акыйкат жүрсө, мисалы тараптар ортосунда келишим болсо, анан жап-жаш болгон иним жок жерден камалып кеткендигине гана, ошол инисинин камалып кеткенине гана ушул өкүнүп аткан чак экен да. Ошол азыр мындай болуп атат. Азыр булар дагы апелляцияны туура эмес жазды. Апелляцияны эмне деп жазды? Актоону суруп атат, актоону. Бул жерде актай албайт. Кандай кылыш керек эле сиздин адвокаттык көз карашыңыз? Бул боюнча пробацияны сураш керек эле. Эки тарап жарашып атабыз, нарак берак. Бизди кечиргиле, мен өкүндүм, мурдагы адвокатым мени алдап койду, сени актайм деди, актай албай калдым депчи. Муну мурдагы адвокаты бурап койду. Күнөөңдү мойнуңа алба, мен сени суруп чыгып кетем деп. Мына акырында ушул болду. Биз сотто да айттык, кичине өкүнсөң, сотто жеңилдик болот. Сен айыпталуучусуң бул жерде депчи. Эгерде Асылбек ака айыпталуучу болгондо экөөнү айыпталуучу кылып тартмак тергөөчү. Бул жерде азыр укук коргоо органдарынын кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Укук коргоо органдарынын кемчилиги бул жерде, тергөөчүнүн кемчилиги канын алганда кайра кийин бул жака эскерткен эмес да. Бул жерде жасалган каны. Өмүр ичпеген адамды иштеди кылып чыгарып койду. Эми жооп берет дейм. Эртең ошол соттук процессинде негизги коюлуучу талаптарыңыз кандай? Ошол эле биз сураган эле сурайбыз.
Ушул эле азыркы жогоруда ущербти кайтарып бер. Ооба, машинаны оңдоп берсин. Ущербти кайтарсын, лечение печеньясын болду. тиги Биздин арыздабыз жок. Машинаны оңдотуп туруп, акчасы ошо ущербти кайтарып берсе биз тосмоз беребиз. Камактагы бала боюнчачы кандай пикирдесиз? Камактагы бала боюнча туура эле камады. Эне мындай бир кыска эле суроо сизгечи. Мына ошол жанагы каргаша болгон күнү сиз мына ошол акыл балаңыздын жанында отурган белеңиз? Кандай болду эле ошондо? Ошол машина келип, бурулуп келип, бизди уруп кетти да. Ойноп кетип машинасы. Ана менин мына ерим мындай болуп чишкен. Мына кол чыккан, мына кол мындай болуп ири болду. Мындай колуңуз ошондо болдубу? Ошо да. 5 кабыргам сынды, буяктан 3, буяктан 2. Мына сол путман жаракка кетип тизеден. Киписке врачтар ынабай койду. Карган киши көтөрө албайт деп. Жатам да. Не ойноп жатат деп мына. Ошодон болдубу? Ошодон болдубу? Айдан бери жатам. О күнү түнү диванда жата берип жадабам бүттүм угул. Тергөөчүлөргө тараптардын бизге жазган арыздануучу алар ушул машиналардын катталган же болбосо ДТП же болбосо ушу кагылышкан учурундагы көрсөтмөлөр тетири көрсөтүп калгандыктан тергөөчүлөр ушул негизде тыянак чыгарып анан прокуратура сотко жеткизиши мүмкүн эле. Мүмкүн болгондо ошондон улам каташылып кеткен деген өздөрүнүн оюн айтышат. Ал эми экинчи тарап болсо тергөөчүлөр мени мас деп жыйынтык чыгарып коюшту. Мен деги эле өмүрүмдө арак ичкен эмесмин дейт. 7 жыл болду, эч кандай мен алкоголдук ичимдик оозума да алган эмесмин деп өзүнүн жообун берип атат. Делону сиздер сотко өткөрүп бересиздерби? Сотко өткөрүп берген биз ичине окуп. Ошондо делого чейин ушундай маалыматтар, результаттардын баары делодо болобу мунун ичинде? Делонун ичинде көрүлгөн ооба чаралар. Ошону сиздер бир сыра контролдойсуздарбы же сразу алып туруп берип коесуздарбы? Контролдоп, каралып 5 күндүн ичинде окуп чыгып, анан кийин сотко. Автотехникалык деген бул эми мисалы мындай болгондо соттук, автотехникалык, трассологиялык, криминалистикалык, химиялык экспертизалардан өткөндөн кийин деп атат. Ошол экспертизалардын бирөө автотехникалык деген экспертиза экен да. Трассологиялык экспертиза. Бул деген Бишкекте экен. Ооба. Ошол боюнча ооба өз айтып кетти. Унааларды тескери көрсөтүп койгон экен да. Өтүнүч айыпталуучу тараптан өтүнүч келтирилген. Өтүнүчтүн негизинде анан кийин бул 1 ай болуш керек, по-моему, канча ошого токтотулуп, сотто отурум. Ошол сотуна каралат. Сотто жок, отурум токтотулуп, бизинчи бизде процессте райондук сот отурумда токтотулуп, ошол каралып, анан кийин ошонун жыйынтыгын корунтусунун негизинде анан кийин бүткөн да иш. Урматтуу көрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Азыр мына ушул сиздер териштирүүнүн программанын жүрүшүндө маани берип аткан болсоңуздар керек. Бир нерсеге бирок жакшы түшүнбөй аткан чыгар болсоңуздар, анда ошол жана автотехникалык, трассологиялык экспертизанын жыйынтыгы боюнча бир аз маалымат берип коеюн дедим. Себеп дегенде буга чейин ошол атайын өкүлүнө чалганыбызда телефон чалган мүмкүнчүлүк болбой калган. Чалганды албай калган жана башка ушундай сыяктуу көйгөйлөр болгон. Бирок акыркы учурларда телефонун алып, ал өзү мага чалып жооп бергенин сиздерге коюп берейин деп атам да. Анын бизге кыскача айтып коеюн, берген маалыматына караганда, бул бизге ошол Кара Суу райондук сотуна чейинки тергөө иштериндеги тергөөчүлөрдүн берген маалыматынан улам биз ушундай жыйынтыкка келгенбиз дейт. Анан ошол жана арыздануучу бизге жазган, кат жазган, ЛТР мамлекеттик радио компаниясына кат жазган, Швеге программасына кат жазган Рамазан уулу Сансызбайдын адвокаты ошол Кара Суу райондук сотунун өкүмүнөн кийин даттанган апелляциялык тартип мененчи ошол даттануудан кийин анан ошол азыркы автотехникалык трассологиялык экспертизанын кайра баштан өтүнүүсү суранган. Азыр эми сот аны кайра баштан экспертизаны өткөрбөйбү аны да убакыт көрсөтөт. Ал эми ошол автотехникалык трассологиялык экспертизанын атайын өкүлүнүн мага берген маалыматына караганда, ошол тергөөчүлөрдүн маалыматынан ушундай, мен ушундай чыгаргам деген кабарды берип атат да. Демек, бул эми биздин өзүбүздүн жеке көз карашыбыз. Мисалы үчүн ошол бандай кокустук болгон учурларда мен ойлойм
ушул экспертиянын жыйынтыгы дагы абдан чоң роль ойногонбу деген ойда. Сиздер кандай дейсиздер, мен билбейм. Азыр өзүнүн сөзүнө маани бериңиздер, мен коюп берейин, анан кийин жыйынтык чыгарасыздар. Дагы бир жолу баса беле айтып коеюн, биз тараптардын же бир тараптын папкесин колтуктап алган журналист эмеспиз. Биз эки тарапты карап аткандан кийин ошого дагы маани берип, ошону эске алып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Смотрите, это было в 24 году, да? Да. Год назад. А где сейчас дело находится, в суде или где? Сейчас дело находится в областном суде. Вот. Там по этому делу мне звонил несколько раз адвокат. Угу. Я ему объяснил, чтобы он в суде, пусть бы там идет у них этот вопрос идет по месту столкновения. Они не согласны с местом столкновения. Так. Поэтому я ему сказал, пусть суд областной назначит комиссионную комплексную экспертизу. Еще раз, да? Да. И пусть он назначит трассологическую экспертизу с выездом туда, вот, чтобы посмотреть эти автомобили и сопоставить по повреждениям их взаимное расположение. А он говорит, якобы, что суд не хочет, или я не знаю, почему суд не назначает. Кто говорит? Ну вот адвокат звонил мне по этому делу. Как его зовут? Асан или Телегон? Как, Асан, да? Один есть Асан адвокат, а другой... Вот, наверное, он звонил, потому что он раньше работал следователем, говорит. И дальше вот. Что будет? Вот пусть суд назначит экспертизу. Если что, нам надо туда приехать, посмотреть эти два автомобиля, взаимное расположение сопоставить и определить, на чьей полосе было столкновение. Теперь понятно. Потому что, знаете, следователь постановления о назначении экспертизы пишет наоборот. Вот этот «Опель», он был якобы в нетрезвом состоянии, да? Да. Вот. Якобы «Опель» был в нетрезвом состоянии, а он пишет, следователь пишет, что Матис якобы выехал, не «Опель» выехал, а Матис выехал, понимаете? Понятно. Поэтому надо суд, я ему сказал, ты требуешь, чтобы суд назначил с выездом экспертов туда, для того, чтобы посмотреть автомобили, определить взаимное расположение, угол столкновения, а потом с учетом этого определить место столкновения, то есть кто из них выехал на встречную полосу. Вот так вот. Так что вы ему скажите, если что. Пусть он требует. Я ему говорил уже, говорю, ты потребуй, чтобы он мне звонил. Там якобы, говорит, первый суд незаконно осудил. Значит, как я понимаю, первая экспертиза это нерешительно, да? Да. Там якобы следователь неправильно указал, что не тот, что якобы Матис выехал на встречную полосу. Да, какие данные дал следователь. Я ему говорил, почему тогда районный суд, вы на суде, как адвокаты, не сказали, что вы не согласны с местом столкновения, что следователь неправильно указал. Вот. А он говорит, что якобы судья его не послушал и осудил этого Матиза. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Opel автоунаасы, мына болсо Матиз автоунаасы. Бул Оштон Өзгөнгө карап келаткандайынан. А бул болсо Өзгөндөн Ошту карай кетип аткан да. Мына ушул жерде машиналар алмашылып калган да, жанагы экспертиза көзөмөлүндөчү машиналар алмашып калган. Автотехникалык, трассологиялык экспертизанын жыйынтыгы менен тергөөчүлөрдүн аларга берген маалыматына таянып, алар бул тескерисинче Оштон Өзгөнгө келатат деп көрсөтүп койгон, а бул Матизди болсо Өзгөндөн Ошту карай кетип атат деп көрсөтүп койгон да. Ушул жерден дагы бир жаңылыштык бар деп ушул тараптардын тагыраагы Рамазан уулу Сансызбайдын абакта жаткан Абдрахимдин адвокаты, укук коргоочусу Ош облустук сотунда жүйө келтирип атат. Мисалы үчүн ушул маселелер каралып калышы мүмкүн. Орто жолдо бир бала ажал тапты, семьясынан, үй бүлөсүнөн биз
бара албадык чынын айтканда. Семизкөлгө чынын айтканда абдан алыс. Биз ал жака да барышыбыз мүмкүн эгерде мисалы соттук процесс дагы уланып кетсе. Эми аны мисалы биз моюнга алган эмеспиз. Мисалы ушул барып үчүнчү тарап, баары үчүнчү тарап үчүн кыйын болуп калат. Себеби ал бала жоготту. Жаш жигит ажал тапты дегенде дагы бир жолу айта алайбыз, сабыр тилейбиз. Эми менин бегин абакта жатат деген Сансызбайдын дагы маселесине биз калыс карайбыз. Ошол мезгилде эле Асылбек Бүрүбаевдин дагы ушул Opel автоунаасынын ээсинин дагы көз карашына калыс карайбыз. Буну бир гана соттор чечет, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ага чейин ак же көк дей албайбыз. Биз болгондо жарандык гана көз карашыбызды айттык. Бул биздин конституциялык укугубуз. Ошондуктан ушуну туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Прокуратура кызматкерлерине деле, мисалы тергөөчүлөргө деле өзүңүз жакшы билесиз, эч качан бир жакшы сөз айтылбай келет. Биздин максат, журналисттер максаты ушул азыр мисалы президентибиз баш болуп, мисалы баардык УКМК башчыбыз баш болуп, мисалы үчүн укук коргоо органдарынын ишин дыкат, акыйкат, ачык алып барыла дегенден ушул суроолорду беребиз да. Анткени сиздердин өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздар бар, мисалы көз карашыңыздарды айтканга, дегенге мисалы үчүнчү. Кийинки соттук процессте демек буга чейинки каралбаган анан экинчи тараптын же жабыркатуучу тараптын деп коюнат, жабыркатуучу тараптын жүйөлөрү эске алынышы мүмкүн. Мүмкүн. Облустук сот аны чечет, аны биз чече албайбыз, эми сотто каралып атат. Бир суроо болуп атат да, мисалы азыр Ош облустук сотуна чейинки териштирүү иштери жүрөбү? Мисалы үчүн кандай, мисалы Кара Суу райондук сотту убагында мисалы тергөөчүлөр териштирүү иштерин жүргүзүп, прокуратуранын көзөмөлдөп ушундай иштер болгон экен. Азыр ушул инстанцияда кандай аракеттер жүрүшү мүмкүн? Же мурдагы чечимдер боюнча аныктамалар эгерде толуктоолор болсо толуктап, анан кийин процесс дайындалабы? Экинчи тараптын укугу каралганда, экинчи тараптын укугу менен бизге апелляциялык даттануу менен, Ош облустук сотунун апелляциялык даттануу менен кайрылып атат. Кылмыш иш августтун 13-үндө келип түшүп атат бизге, принятие болуп, анан сентябрдын 9-уна дайындалды иш. Азыр эми биринчи эле дайындалыптыр. Биринчи соттук отурум экен. Соттук кароо 6-октябрга жылыптыр. Ошол тараптар келип, өздөрүнүн көз караштагы баягы сөздөрүн сүйлөшүп, кыскасы процесс болот да, кыскасы. Себеби кечеги биринчи дайындалган соттук отурумда АВФ программасынын техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу 6-сына жылыптыр да. Ал эми биз каза болгон тараптын тууган уруктарына телефон чалдык, бирок эч кандай байланыш ала албадык, жооп ала албадык. Эми бул кырсык экен, бейишин берсин деп биз өзүбүз ниет кылабыз, аларга сабыр тилейбиз дегендей. Эми кандай болгон күндө дагы мисалы үчүн биз козуткан маселе ушул менен чечилип кетет. Биз чыгарганда эле ушул маселе ушу талкууга алынып, ушул чекит коюлат дегенден алыспыз. Буга чейин ар бир жазуучу жазган ушул арызданган тарапка дагы ушуну белгилеп келебиз. Болгон урматтуу көрүүчүлөр, биз ошол иш карап жаткан мамлекеттик органдарга таасир этүүчү бир факторго илинип калышыбыз мүмкүн. Балким ушул биздин маалыматтан кийин ушул соц сеттер аркылуу дейбизби, биздин ЛТР мамлекеттик радио компаниясынын көгүлтүн экран аркылуу дейбизби, кыскасы угуп ушул кулагы чалып калса, ушул жетекчилер, ушул соттор жана башкалар. Анда мына ушул каралып жаткан буга чейинки ушул арызданган тараптын мисалы жүйөлөрүнө, мисалы үчүн көйгөйлөрүнө балким көңүл буруп калар деген максатыбыз гана бар биздинчи. Биз ушул эки тараптын үнүн гана ортого салып, анан журулуштуруп туруп ушу маалыматты сиздерге чыгарып аткандагы чагыбыз. Негизги милдетибиз ушул, урматтуу көрүүчүлөр. Эми мисалы үчүн азыр мисалы Рамазан уулу Сансызбай мырзанын бизге берген маалыматына караганда аны уксак, аныкы дагы туура болуп чыгат. Андан кийин экинчи тарапка барып, экинчи тараптыкын деле уктук, аныкы дагы туура болуп чыгат. Кыскасы бул ошол тараптардын үнүн биздин милдет. Аныкы туура, бунуку туура дебей туруп, мисалы объективдүү түрдө сиздерге жеткирүү. Муну мисалы коомчулук өзүңүздөр таразага салып алыңыздар. Ал эми жогоруда дагы бир кайталап коеюн. Ушул жетекчилерибиз, укук коргоо органдары, урматтуу соттор, ушул эфирде көзү илинип калса, кулагына чалынып кала турган болсо, илимиңиздердин, билимиңиздердин жетишинче аракет кылып, мисалы акыйкат чечим чыгарып бересиздер деген
үмүт менен программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки аптадан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.